болду. Жүрүң абжа. Наретта келип калыптыр мына 102ге чалдык эле. Жакшы. Жүрө бериң абжа. Наретта келип калыптыр. Өчүрбөй туруң. Мына мен сүйлөп койдум. Урматтуу Садыр Жапаров. Алла разы болсун сизден. Ташиев мырза. Эгерде Кыргызстандын келечеги кең болсун, биздин Кыргызстандын жарандарын коопсуздугу 100% коргосун, укугу коргосун, коопсуз сакталсын деген болсо, иншалла мен сиздерге бекер иштеп берем. Мына Кыргызстандын ичинде азыр мына түрмөдөн канчалаган балдар чалып атат, кайсыл жерде кандай маселе бар, мен баардыгына кызмат кылып берем. Мага силердин зарплатаңар кереги жок. Мен жогорку кеңешке дагы аттанбаймын, мен шайлоого да катышпаймын, эч кимди шайлабаймын дагы. Болгону ушундай көчөдө калган адамдардын укугун коргоп, бекер иштеп берем. Мен силерге маалыматты берем. Мына видео чыккандан кийин көзөмөлгө алып жардам берип койгула. Мына азыр акчасы бардын, акчам бар деп, акчасы жокторду ушинтип акчасын алып тартып алып какшатмай заманбы? Мага эч ким тең келбейт дейт. Мен тең келемин. Кудай кааласа. Азыр мына нарядты жиберебиз деди. Иншалла келип консультация берип койсун. Кийин соткобу, каяка болсо мен өзүм кызмат кылып берем. Анан сиздер ушу көзөмөлгө алып коюңуздар. Мен эч кимге мамлекет кызматы доом жок. Мага кайрылган адамдарга мен кайдагыра карай албаймын. Ошол азыр мына немени күтүп турайлы абжа. Рахмат. Өчүрүп туруң. Азыр Алло, отам сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен аты-жөнүм Абдумаликов Бауыржан. 102ге. Азыр сүйлөшкөнүбүз видеого тартылып атат. Жазып атабы? Ооба. Жана биз 102ге байланышканда Кызылкыштак дедиби? Кызылкышта Кара Сууга караган айылда милицияга барсаңар силерге неме консультация берет дедилер да. Азыр мен бул жерде Ешматова Мукаддам Туктасиновна деген 1971-жылы 28-июлда төрөлгөн. Июнда төрөлгөнсүзбү? Июнда. Ошол эже 2019-жылы 20-майда неме деген? Оу. Сен каердесиң? Келе аласың мында? Бул жерден неме алайды? Консультация эмес, сен арыз жазыш керек болот, кандай болот? Жок, мен эми ишенбей калдым. Мен сөздүн ачыгы да, азыр мен Облгайдын алдында турам. Ушул жерге нарядты жиберсеңиздер, суранч, мен ушу бир эжеге мамлекет кызматкер катары жардам берип коюңуздарчы, суранч. Болду. Биздин милдет ал жардам беребиз. Азыр ал эже мен алып жүрөм азыр, эженин үйү жок. Ошо үй алам деген акчасын алдырып коюп, мына жерде бир аферистка жан жок, бир Касам Садыкова Гүлчехира Октомжановна деген бир эже. Мен ага өзүнө чалсам мага туура эмес сөздөр сүйлөдү. Мен на принцип ушуну мына Садыр Жапаровго чейин алып барганга даярмын. Күйөөсү дагы жан жок Касам мага өтө туура эмес сөздөр сүйлөдү. Өкүнчүкө орой мен ал мезгилде мен билбей калдым да, неме фиксация болбой калды эле. Анан мына эже азыр кагаздарын көтөрүп алып, үйү жок, мына көчөдө жүрөт, мына карып калган эне. 5 неменен жана соттун немесин бериңиз эле, немесин, чечимин. Сот чечим чыгарыптыр 25-январда 2021-жылы. Анал Садыкова Гүлчехира сен 1 миллион ошо калган долларын эсептеген да, 13 000 долларды. 1 миллион 143 245 сомду төлөп койгон дегенде ал жактан макул деп чыгып туруп, айына 40 500дөн 3 ай төлөп туруп, 5 айдан бери качып жүрөт. Не үчүн мисалы мына сот, бул арыз менен кайрылган экен да бурда. Арыз менен кайрылган, соттун чечими чыккан, сот болсо өкүнчүккө орой ушул күнгө чейин өндүрүп бере алган эмес акчасын, 5 ай, мына 7-8 айдан бери. Ал болсо мен кырышам бар дептир. Мамлекет кызматкер жогору жакта отурган дейт. Кырышасы болмоктон бале асманы болсо дагы кудай кааласа мыйзам бар да. Эми ооба. Эми мага эч ким тең келе алган эмес деп жана телефондон айтты магачы. Мен тең келем кудай кааласа. Иншалла мен башым коюп берем ушу эже үчүн, Алла үчүн. Ошого азыр наряд келип, жакшынакай кылып, ушу жылуу сөзүңөрдү айтып, мыйзам чегинде кандай кылсак туура болот. Мен жардам кылып берейин. Сиздер жөн эле консультация берип коюңуздар, сураныч сиздерден. Бауыржан. Оу. Азыр ушул номер сеники? Ооба, ушул номер меники. Азыр мен балдарды жөнөтөйүн. Бирок азыр баргандар баягында патрулдук милиция барат да. Боло берет. Опер группа азыр вызовто эле. Мен сага патрулдук милиция жөнөтөм.
Ошолор барып туруп анан сизге консультация берет. Макул. Сиз келсеңиз мен өзүм берет элем консультациянычы. Жок, мен эми ал жака барып келдим. Ал жакта тартылган видеолор бар. Мен барып келдим, рахмат. Мен сиздерге эч кандай доом жок. Эжени деле сиздерге рахмат айтам. Просто ушул неме жардам берип койсун, консультация берип койсун эт. Рахмат. Болду, мен азыр бирөөнү жөнөтөм, консультация берем. Макул, рахмат. Макул. Болду. Жүрүң абжа. Наретта келип калыптыр, мына 102ге чалдык эле. Жакшы. Жүрө бериң абжа. Наретта келип калыптыр. Ассалаумағалейкум. Кандай жастар? Сиздерден жардам сурап, мен 102ге байланыштым эле. Бул эженин укугу төбөлөнүп, 2019 жылы 20 майда неме Гүлчехра деген эже $19,000 акчасын алып, үй алам деген акчасын алып. Bir жылда 2020 жылы берем деп, 2020 жылы $6,000 берип, $13,000 бербей, bir жылдан бери жүрөт экен. Соттун чечими 25 январ 2021 жылы чыккан да колунда пакетинде турат. Соттун чечимин тоотпой Гүлчехра деген эже 5 айдан бери акчасын бербей, мына кашап жүрөт. Сот же өндүрүп бере албай атат. Ушуга кандай бул көчөдө үй алам деген акчасын алдырып коюп, мына бизге жардам сурап келип атат. Сиздерден сураныч. Консультация берип койсоңуздар. Дальнейшим кандай кылсак биздики туура болот. Каяка кайрылабыз? Сиз ал Гүлчехра эжени кайсы жактан тапкан болосуз? Кайсы жактан? Ошо маалла болуп жашайт. Соседиңиз менен. Үй жай буга чакасы Заявление жазгансызбы үстүнө? Заявление жазган. Кайсы жерге барып жазгансыз? Эмеге кызыгышына Адресиңиз кайсы жерде? Бадал көчө 42-үйдө жашайт элем, бирок мына соттун токтому. Сот токтомун бере бериңиз абжы. Коркпоңуз. Нариманга барып арыз менен кайрылгансыз. Арыз менен Тергөөчү кабыл алганбы сизди? Кабыл алган. Бул аялды чакырткан, беттештирген, төлөйм деди, бирок төлөөчү. Жетпейт атты. Ар ай сайын 40.500 төлөп берем деп атап сатып. Мына зыңкыйган жигиттер, окуган, билимдүү, ушул мамлекет кызматкерлер чечип берет Кудай кааласа. Соттун чечими чыккан болсо, ал биринчисин мындай эле табыс төлөй элексиз. Мына 3 ай берди 40.500 өзүм берем деп өзүнүн оозу менен үйүнө барсам акчаны мындай төп таштады. Документтерди колунан тартып. 3 ай берди. Март, апрель, май. 5 ай берели. Март, апрель, май айыныкын июнда берди. Июн такып бербей койду. Ана үйүнө барсам Жок, Кара Суу району. Сот аткаруучуларга барып жолуктуңузбу? Сот аткаруучуга барып жолуктум. 1 айдан артып калды эми аткаруу парагын тапшырганыма. Дагы эчтеке жок да. Сот аткаруучулар эмне деди сиз барсаңыз? Эми сунуш беребиз деди. Сунушту беребизчи анан карайбыз деди. Чыкыртырды бул Гүлчехра Садыкованы. Келдиби? Келди. Келгенмен результат жок да. Ушулар сизге өндүрүп бериш керек да. Соттун өкүмү чыгыптыр, чечими чыгыптыр. Айына бөлүп төлөп берем деп. Мына эмеңизде алып турат. Распискада чыгарып берген экен. Анан сиз аткаруучуларга барсаңыз, алар эмне деп сизге жооп беришти? Сот bizi kızıkçıtakta yine karaytken. Kıyal. Kıyal dedim karaytken. Kızıkçıtaktan denesi. Oşu atkarı, sot atkarıcısı. Ben çıkıntırıp suç verem dedi Ece dedi. 10 gün рабочий день есептеп, 10 gün taraflarız dedim. 10 günden keyin cevabını aytar bu Sadıklı Gülçehra dedi. 10 günden keyin есептеп bardım. Barsam da öyle bir rezultat yoktu. Эми дальнейший кандай кылсак болот? Ошону эле айтып койсоңуздар, биз ошо сотко барып, ушул эженин акысын жеп алган Гүлчехра эжеден $13,000 өндүрүп бериңиздер деп талап кылалыбы? Эмне кылалы? Кайка баралы? Кыласыздар, ал соттун өкүмү чыгыптыр уже. Сот аткаруучуларга барып кайрыласыз. Кайрылсаңыз, алар сизге милдеттүү түрдө өндүрүп бериш керек. Эми сотто буну сразу төлөй алуу возможностторун карайт.
сразу төлөй албаса ошентип айга үзүп төлөй турган болуп сизге чечим чыгарып берет деди. Туурабы? Колуңузда кагазыңыз да бар. Ооба, ошо 40.500дөн айына төлөп бере турган болгон экен. Тиги Гүлчакыр айдыр. 3 айын төлөдү, 5 айын төлөбөй жүрөт мынакей. Эсен төлөй ошо сот аткаруучуларга барышыңыз керек. Басыңызчы. Болбосо азыр биз менен онда тергөөчүгө жүрүңүз. Бирок сиздики Нариманда жазсаңыз областка карайт экенсиз да. Азыр биз менен Саймантоо милиция бөлүмүнө жүрүңүз анда. Тергөөчү менен жолугуштайын. Тергөөчүнүн кандай десем, дагы oyun убайт. Ошо карап анан данешimiz. Макул, ошо эсли азыр бул байкерлерден Алла разы болсун. Барып туруп тергөөчү бизге арыз жазып бериңиз десе жазып бересиз. Калганын кийин улантабыз. Болобу? Жүрүң. Ошондой кылсаңыз деле Болот. Рахмат. Азыр паспортуңуз жаныңызда. Жүрүңүз. Паспорттарым бар. Биз артынан айдасак болобу? Машинаңыздар бар? Ооба, ана машина бар. Саймантоо милиция бөлүмүн билесизби? Ооба, билесиз. Ооба. Бак. Я, сиз бул отура бериң. Биз артынан барабыз. Мына азыр биз мына мамлекеттик кызматкерлер жакшынакай консультация берип атат. Бул эже менин жанымда турат. Бул ошо нөмөт бөлүмү. Анан кийин азыр тергөөчү келсе ушул жерге арыз жазып берсе болот экен. Мыйзамдын чегинде карайбыз, жардам беребиз деп атат. Иншалла, Кудай кааласа.